Жорго жаныбар. Ассаламу алейкум. Урматтуу Муз ТВ YouTube каналыбыздын катталуучулары, биздин көрүүчүлөр. Ассаламу алейкум, ага, кандайсыз? Жакшысызбы? Ден соолуктар жакшыбы? Дамда отурасызбы? Бул атты сатууга койдуңузбу, ага? Бул ат боюнча азыр бир мүнөздөмө бербейсизби? Аттын жашы кандай, аттын каяктан келген ат, ошол боюнча бир кеп козгобойсузбу? Россиядан келген. Россиядан келген. Мен алганыма 3 жыл болду. Азыр жашы кандай? 2 асы. Аттын бою канча чыгат? Чоң ат экен го. Бою 1.70 мен өлчөп көрбөйм. 1.70 барып калат экен, а? Караңыздар туугандар, аттын сыны жакшы. Эми бул ат боюнча кандай өнөрлөрү бар, ова? Ошону айтыңчы. Өнөрү эми улакка почти чаптырган жок. Чаптырган жоксуз. Чабылды, 1-2 жол. Онда кириш чыгыштары кандай? Жакшыбы? Жакшы, а? Мына кетип атты өзүңүздөр көрүп турасыздар. Азыр биз сүрөтүнө кызыкпайла келип чаап көрүп алсын. Чаап көрүп алсын. Мында жоргосу дагы бар экен, а? Быйыл чыгардым. Жоргосун быйыл чыгарды. Жакында эле. Өзү аттын породасы кандай? Өтө чоң ат экен. Атасы Орлов экен. Атасы Орловский. Энеси Рысак дейт. Орловский Рысак экен да? Мына келген балдарда документи ham бармыш. Документи дагы бар. Аттын мындай немеси кандай? Оозу жумшакпы, катыкпы? Оозу катуу эле, баш бергенден кичине зымбайлап, эми кичине жумшак. Өзүнө келип калды. Мен мине албайм. Сиз мине албайсыз, а? Кичине жүгүз калагаш берет. Үйүргө койдуңузбу, койбодуңузбу? Жок, койбодум. Коюлбады. Сурагандар көп болду, бирок үйүргө койсоң жем бере албайсың да. Аттын күлүктүгү кандай ага? Күлүктүгү жакшы. Жакшыбы? Чаап көрсөң. Азыр чаап көрсөк болобу ушул жерден? Болот, а? Камчынын деле кереги жок. Камчынын кереги жок экен. Мына кетип калгандар. Бою 1.70 чыккан Орловский Рысак. Бул күлүктү бир чаап көргөзөлү тургандар. Андан кийин келгенден кийин баасын айтабыз. Бир чаап көрбөйсүзбү ака, а? Чаап көрсөтөлү тургандар. Ой жаныбар. Ат экен, ат экен. Жорго аралаш, күлүктүгүндө сөз жок. Бул атты азыр биз Өзгөндүн Ийри суу айылында тартып жатабыз тургандар. Анда бул атты көрүңүздөр. Азыр бул жакка келгенден кийин баасын айтабыз. Оозу өтө катык делемес экен. Орто жумшак экен тургандар. Аттын бою бийик. 1.70 см бою бар. Ушул татта. Бул атты көрүңүздөр. Аттын азыр жанынан жакындан тартып көргөзүп берейин. Үйүргө коюлган эмес дейт. Улакка 3-4 жолу барган. Атты көрүп тургандар. Атка баа берип, бул чоң атты алам дегендер алдыда мен номерди жазып койдум. Ошол номер боюнча чалып байланышып сурайсыздар тургандар. Эми аттын жооштугун бир сыйра сурап коелу. Ака, бул атты өзүңүз да карап жүрөсүз. Жооштугу кандай? Жооштугу эми бир кол карап көрүнүп калган. Бир кол карап көрүнүп калган. Аксакал карайт экен да? Мына кетип калгандар. Жооштугу такага туруштары кандай? Алдыңкы бутун көтөрүп такалай беребиз. Арттын байлаш керек ба? Байлап такалайсың. Алды оңой эле. Жеп ичтери кандай жейт бул? Жакшыбы? Коробу? Канча килограмм жем берип аттыңыз ага? 3 кило берем. 3 арпадан. Арпадан берет экенсиз? Тапканымы. Тапканыңызды бересиз. Жей береби бардыгын? Жей берет. Эми тоя жем жейлеп бирок. Ден соолугу кандай? Ден соолугу. Буттары тазабы, казыктары, а? Казыктары таза. Ушул асфальтта бир бастырайлычы. Аттын баскан басыгын көрөлү тургандар. Аттын чуркаганын көрдүңүздөр. Жоргосу десеңиз, жоргосу бар. Басыгын караңыздар тургандар. Басканы башкача, бул аттын баасы канча болду экен эми сурап коелу. Ооба, кайманат койгонсузбу? Чагылган. Чагылган деп койгонсуз. Чагылганын баасы кандай болду? Чагылгандайбы же 30 миң сурап атам. 30 миң долларга көбүнө. Мынакей достор, 30 миң доллар чагылган деген бул атка сурап атат экен. Атты көрүңүздөр тургандар. Алам десеңиздер, Ийри суунун Кыргызстан айылы, Кыргызстан айылына келесиздер. Телефон иш бүтпөйт, келип көрүп кетиш керек, а? Телефондон не? Телефондон иш бүтпөйт. Бирок номериңизди жазып коем. Адрес сурап келишет да. Мына кетип калгандар. Атка баа бериңиздер. Аттын үстү бийик. Көкүрөгү кең көкүрөк. Мына сооруларындагы силерге көрсөтөйүн тургандар. Атты баалаңыздар. 30 миң доллар кеми бар деп коюлду. Бастырыңчы ака. Чатка аяктарындагы бир сыйра көрсөтөйүн.
Кимге жаккан болсо, Чагылган деген Кайман аттагы көк ат, жоргосу десе жоргосу бар. Улакка 3-4 жолу кирген, үйүргө коюлган эмес экен. Бул аттын баасын айтылды туугандар. Жаккандар, чалыңыздар, байланышыңыздар. Кеми болот деди. Ошентип бүгүнкү ийри сууда тартылган, Кыргызстан айылында тартылган бул Чагылган көкчөнү бүгүнкү чыгарылышты ушинтип соңуна чыгармакчыбыз туугандар. Ат жаккан болсо сиздерден 1 класс ушул видеону бөлүшө кетиңиздер туугандар.